Кыргызстанда Улуттук каупсуздук комитетинин бурунку төрагасы Камшыбек Ташиевдин бир тууган бауыры әрі парламенттин бурунку депутаты Шайырбек Ташиев камауга алынды. Ол 14-наурыз күнү гана жогорку кеңестеги мандатын тапсырып, отставкага кеткен эди. Биз Ташиевдер ушундай духу бар адамдарбыз. Кудай буйрса эли жутубузга акыркы күнүбүзгө чейин кызмат кылабыз. Отставкага кетеринен бир ай бурун Шайырбек Ташиев Азаттыктын кыргыз кызметине сухбат берип, кез келген тергөөгө дайын экенин айткан. Кыргызстан Ички иштер министрлигинин дерегинче, ол да бауырлары сыяктуу жемкорлук бабымен тергелет. Наурыздын ортасында элдин негизги мемлекеттик мунай компаниясы Кыргызнефтьгаздагы жемкорлук фактысы боюнча іс козголуп, бир нече адам тергөөгө шакырылган. Жергиликтүү бак улардын арасында Камшыбек Ташиевдин улу Таймураз, тууган бауырлары Казбек пен Шайырбек, жээни Байгазы Матисаков болгонун жазды. Бирок орган тергөөгө шакырылгандардын аты жөнүн ресми атамаган. Кийин Кыргызнефтьгаздын бурунку башчыларын камауга алган. Оларга мемлекет мүлкүн заңсыз сатуу схемаларын уюмдастырган деген айып тагылды. Ички иштер министрлиги күдүктүүлөр аты жөнүнүн башкы әриптерин гана атап, салык кызметинин деректерин аса сактыкпен жарыялап жатканда, президент әкимчилиги Ташиевдерди күмәнді схемаларга катысты деп тикелей айыптады. 18 наурызда президент әкимчилигинин акпараттык саясат кызметин башкаратын Дайырбек Урунбеков 2021 жылдан бери Кыргызнефтьгаз Камшыбек Ташиевдин ыкпалында болганын, содан бери жемкорлук схемалары компанияны ири чыгынга батырганын маалимдеди. Схема былай жұмыс істеген. Кыргызнефтьгаз өндірген шикі мұнай Кыргыз Petroleum Company зауытында өңделіп, кейін өнім сатылып, пайда түсуге тиіс болған. Алайда осы екі кәсіпорынның арасына Ташиевтердің отбасына байланысты жеке делдал компаниялар енгізілген. Ресми түрде мұнай солар арқылы өңделгенде көрсетілгенімен, іс жүзінде оны мемлекеттік зауыт өңдеген. Дайын өнім Ташиевтер отбасына тиесілі компаниялар арқылы сатылып, негізгі пайда мемлекетке емес, соларға түскен. Аталган делдал компаниялардын биринин курултайчысы Камшыбек Ташиевдин улу Таймураз. Ол Инстаграмдагы паракчасында компаниясына каршы айтылган айыптарды жокко чыгарып, күмәнді схемага катыспадым деп жазды. Әзірге елде Камшыбек Ташиевдин өзіне каршы іс козголганы тууралуу айтылмат, бирок оны орган 19 наурызда эки кылмыштык ис аясында куәгер ретинде бир рет тергөөгө чакырган. Арада 2 күн өткенде Ташиев Бишкекте айт намазына катысып, әлдекимди ренжиткен болсам кеширим сураймын деп сүйлеген. Кыргыз президенти Садыр Жапаров пен Камшыбек Ташиев 2020 жылы Казан төңкерісінен кейін бийликке келип, 5 жыл бирге ыйык тиресе жумуш иштет. Бийликте жүргөндө экөөү бири-бирин жакын дос, әрі сериктес экенин бир нече рет айткан. Ташиев Улуттук каупсуздук комитети менен катар өкмөттө премьер-министрдин орун басары деген кызметти катар аткарат. Осы кезеңде онун коомдагы таанымалдыгы одан сайын артып, саясий бийликтеги ыкпалы күчтүү тулгага айналды. Алайда быйыл акпанда эки достун арасы сууп, Жапаров Ташиевди кызметтен босатты. Бул кезде Камшыбек Ташиев Германияга эм алууга кеткен. Бийликте онун ыкпалында болду делинген тагы бир топ адам жумусунан кеткен. Президент Жапаров бул шешимди мемлекеттин бирлигин сактоо максатында кабылдадым деген. Ол бийликтен четтеткен соң Ташиевпен кездескенин, дем алууга кеңеш бергенин айткан. Кыргызстанда казыр болуп жаткан саясий окуйгалар астарында не бар? Жапаров Ташиев тандеминин аякталуун кыргыз коому калай кабылдап жатыр? Осы және де өзге сурактарды кыргызстандык саясий сарапчы Адил Турдукуловго койгон эдим. Сухбатка назар аударсаңыздар. Адил, саламатсызбы? Алдымен Камшыбек Ташиевдин тууган бауырынын камауга алынуы нени билдирет? Соган токтолсак. Элдеги Кыргызнефтьгаз isi Кыргызстандагы жемкорлук пен шынайы күрөспү, әлде онун саясий астары басымыракпы? Эми бул жерде көбүрөөк саясат деген ойдомун. Эмне дегенде, анткени Ташиев өзү УКМКнын КНБнын башчысы болуп турганда, биздин Шайырбек Ташиев камалган адам жогорку кеңеште отурганда мындай маселе көтөрүлгөн эмес. Алар кеткенден кийин гана кылмыш иши козголуп атат. Ошондуктан бул жерде коррупциядан күрөшүүдөн мурда көбүрөөк саясат оюн ойноп жатат деген ойдомун. Анан кийин бул жерде андан терең маселе жатат. Бул ошол Ташиевтердин акыркы 5 жылда өзгөчө таасири абдан күчөдү Кыргызстандын бүт аймактарында. Ошондуктан ошол таасирин алыстыратуу, саясий
майданынан четтетүү, анан эң негизгиси ошол президенттик шайлоого утурлай аны марага жеткирбөө аракети болуп жатат деп так кесе айтсак болот да. Камшыбек Ташиев жақында тергеуге кіріп шықты. Қозғалған қылмыстық істер аясында куәгер десе де, оның рөлі қандай? Ташиев бұл істерде басты фигурантқа айналуы мүмкін ба? Қалай ойлайсыз? Сөзсүз түрдө бул жерде чабуулдун эң башкы объекти бул Камшыбек Ташиев. Анткени Шайырбек Ташиев Камшыбек Ташиевдин эң жакын адамдардын бири. Саясатта дагы таасири абдан күчтүү болчу. Анан камарда мурда жана сурак берүүдөн мурда буга чейин маалыматтык чабуул башталган да анын үй бүлөсүнө. Ошондуктан бул ошондой чара болушу мүмкүн экенин бардыгыбыз күткөнбүз. Бирок бул жерде абдан мындай опурталдуу чара, абдан мындай көп тобокелдиктер бар бул жерде. Анткени бул максат ошол Ташиевтерди четтетүү болуп атпайбы? Ал эми ошондон аракеттенип улам тескерисинче Ташиевтердин тарапташтары ого бетер активдешип, ого бетер мындай каршылык көрсөтүүгө чабуул жасашы мүмкүн да, ответка жасапчы. Ошондуктан мындай тобокелчилик бар. Бирок бийлик ошол тобокелчиликке барды. Эми кандай болоорун айтуу кандай процесстер болуп кетери айтуу кыйын. Президентті қолдау және елдегі тыныштық туралы айтқан Камшыбек Ташиев болашақта үлкен саясатқа қайта араласуы, Жапаровқа оппонент атануы мүмкін бе? Сөзсүз түрдө мүмкүн. Анткени өзү Садыр Жапаров мисалы түрмөдө отуруп туруп анан президенттикке отуруп калбадыбы? Биздин Кыргызстанда баары болушу мүмкүн да. Анын өзгөчө Ташиевдин фигурасы. Анткени биз Кыргызстанда дебат кылып жүрчүбүз да, кимдин таасири көбүрөөк депчи? Ташиевдики же Садыр Жапаровдукуга? Анткени шарттуу түрдө алар бөлүп алган да өзүнүн мындай чөйрөлөрүн. Мисалы президент тышкы саясатка көбүрөөк басым жасап, ал эми Ташиев ички саясатты тейлеп калган да, көзөмөл кылып чыккан. Бир гана укук коргоо органдарын гана тейлебестен, ал эми экономикага түздөн түз киришип, инфраструктуралардык проекттерди өзү көзөмөлдөп жүргөн да. Ошондуктан таасири абдан күч болгон. Ошондуктан азыркы болгон чабуул анын ошол таасири күчөгөнү билгизет жана ошого жараша алсыраттуу ошондой эле аракетти талап кылып жатат да бийликтин машинасыначы. Бирок биздин көп учурда бийликтин машинасы анча эффективдүү болуп берген эмес. Ошол 3 революция буга далил да. Ошондуктан азыр деле Ташиев үлкөн саясатчы болуп калганы жок, ал дагы деле үлкөн саясатчы. Өзгөчө түштүк Тарабатта өзү төрөлгөн, туулуп өскөн Жалал Абад регионунда абдан эле таасири күчтүү. Анан кийин ошондуктан азыркы болуп жаткан дагы куугунтук десек болот, ачык эле. Бул ошол таасирин алсыратуу. Ал эми эмне үчүн азыр болуп жаткан себеби бир гана анын отставкага гана байланыштуу эмес. Бул ошол президенттик шайлоого утурлай болуп жатат да. Ошол марага жеткирбей президенттикке. Андан марага жеткирбей аны бул талаадан чыгаруу аракети болуп жатат. Анткени жападан жалгыз ошол президентке каршылык көрсөткөн күч бул Ташиев жана анын тарапташтары. Бул процесс дайыма болуп келген Кыргызстанда. Өзгөчө президенттик шайлоого 1 жыл утурлай, ошол жылдын ичинде саясий куугунтук дайыма күчөп келген да. Ошондуктан биз да күткөнбүз, ошол 1 жылга калганда ошол кандайдыр бир процесстер күчөп кетет го депчи. Анткени бул жерде каршылык күчтөр бир гана Ташиев эмес да, башка дагы күчтөр бар да. Ошол мисалы мурунку олигархтар, анан кийин азыр бийликке тартынып жүргөн Атамбаевдин тарапташтары, өзү Атамбаев, башка дагы ОПГни жок кылган, уюшкан кылмыш топторду. Алар дагы өз таасирин азыр чыгарып, мындай саясатка кийлигиши мүмкүн да. Ошондуктан бул жерде көп тобокелдиктер бар, ар кайсы жактанчы. Бирок детонатары балким ошол Ташиевдин камалышы болушу мүмкүн, бирок бул болжол гана. Бул көбүнесе Ташиевдин өзүнө тийиштүү да. Анан кийин Ташиев мисалы керек болсо 20 жыл мурун деле отставкага кетерде жолду бууп, машиналарды өткөрбөгөнгө чейин барышкан буларчы. Анан мындай нерседе кайталанып кетпейби деп дагы айтуу кыйын, болушу да мүмкүн. Ажырамас дос әрі сенімді серіктер Жапаров пен Ташиевтің аралары ажырап, Ташиевтің айналасындағы адамдарға іс қозғалып жатқанын қырғыз қоғамы қалай қабылдап отыр? Эми Кыргызда, Казакта да айтып калат эмеспи? Бир казанда эки койдун башы кайнабайт депчи. Эми Казакстан тарыхы да буну көрсөттү.
Анткени бүт бюрократия, чиновниктер, бүт аткаминерлер алар бир гана фигурага баш ийгенге көнүп калган да. Ошондуктан бул жерде ошол буга чейин дагы Ташиев менен Садыр Жапаровдун командасы мындай тирешип жатат деген имиш сөздөр көп болгон. Ал эми ошол отставкасы менен бул дагы ачыкта чыкты да. Анткени бизде деле Казакстан сыяктуу эле аткаминерлер бир гана борборго, ордого баш ийүүгө макул да. Эгерде эки борбор болсо, анда бул жерде сөзсүз түрдө саясий интрига, кандайдыр бир сен меники команда деп бөлүшүп көк бөрү тарткандай, улак тарткандай болуп калат да биздечи. Ошондуктан бул жерде ошол эки развилка турат да, орусча айткандачы. Бул ошол аларды таптакыр жок кылабы, бирок жок кылуу абдан эле кыйын, анткени алардын таасири абдан күчтүү. Ошол президенттин таасири менен тете десек болот да. Керек болсо ошол саясий кандайдыр бир алардын веси ошол сыяктуу эле да. Ошондуктан аларды жокко чыгаруу кыйын. Же Ташиевдин тарапташтарын ого бетер шыктандырып, ого бетер ошол ачуулантып, аларды саясий аренага тескерисинче активдүүлүк кийлишүүгө түртүшү мүмкүн. Жана башка дагы бийликке таанычы бар адамдар да өзүнүн тегерегинде чогултуп, бирдиктүү бир оппозициялык күч, коалиция түзүшү да мүмкүн да. Буга түздөн түз президенттик шайлоого дагы мындай триггер болуп калышы мүмкүн. Саясатта достук болбойт. Үлкөн чоң акча килишкенде, абдан үлкөн позицияларга адамдарды дайындоодо кандос болуп кетсең дагы сөзсүз түрдө өзүлөрүнүн жеке ичинде тиреш болбосо да астындагылардын тиреши күчөй берет. Ошондуктан сөзсүз түрдө астындагылардын ошол биринчи адамдарга болгон таасири дагы күчөй берет. Ошондуктан алар көбүн эсе аргасыздан десек болот да. Бул ошол тирешүүгө барып жатат да. Анткени биздин Кыргызстанда 5 жыл өттү, мисалы алардын тандемине. Биз көбүнчө божомолдоп жатканбыз да, 1-2 жылга эле жетпейт депчи. Анткени саясатта биз буга чейин деле көп жолу көргөнбүз да. Сооронбай Жээнбеков, Атамбаевдин тиреши 1 жылга жетпей бүткөн, туурабы? Эми Кулов менен Бакиевдин учурунда дагы абдан чоң тиреш болгон 2007-жылы. Андан мурун Акаев менен Куловдуку да болгон. Мисалчы абдан эле көп да мындай нерселерчи болуп келген. Ал эми биздин Кыргыз тарыхында эң эле узак созулган тандем болду. Ошол да биздин жыйынтык.